Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналым көрүүчүлөрү. Каналыма кош келиңиздер. Атым Эльмира, даамдуу тамактар каналын 2 жылдан бери алып барам. Бүгүн биздин бир аз таанышуу видеобуз болмокчу. Азыр кечки тамакты даярдап, салат, пирог жасайбыз жана сиздер менен бир аз маектешип, жакшы бир жаңылык менен дагы бөлүшкүм келип турат. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, мени менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач өзүмдүн кичинекей ашканам менен тааныштыра кетейин. Биз Бишкекте турабыз. Көп кабаттуу үйлөрдүн биринде. Бул менин кичинекей Аруке кызым. Аруке төрөлгөндөн баштай эле ушул каналды ачып, декретке чыккандан бери тартып жатам. Видеолорду ушул жака телефонумду коюп, ушул столдун үстүндө көптөгөн видеолор тартылды. Азыр каналымда 281ден ашык видео бар. Кирип көрсөңүздөр болот. Ал эми азыр эң эле оңой тамактардын бири эт асып коюп, эт бышканча пирог менен салат даярдайбыз. Мына ушул жерде видеонун баардыгын өзүм тартам. Өзүмдү тартыш албетте бир аз ыңгайсыз, ошентсе дагы аракет кылып көрөм. Жана азыр эс алуу, балдардын баары үйдө дегендей бир аз ызы чуу дагы болушу мүмкүн. Андыктан көңүл бурбаңыздар. Азыр келиңиздер пирог даярдайлы. Алчанын бышып турган кези бир сонун пирогду чогуу даярдайбыз, келиңиздер. Бул жерде азыр унга 3 аш кашыктай кум шекер кошобуз. Жана 2 аш кашык какао кошуп, ак май менен камыр жууруп алабыз. Бул ак майды азыр кургак казыктар менен баардыгын эзип алабыз. Камырды мына Аруш азыр кое тур. Ак май менен эзип алдым. Эми бул жака 4 аш кашык сүт куюп туруп, камырды азыр толук кылып жууруп коелу. Жууруп муздаткычка салып коелу. Даяр болуп тура берсин. Өтө көп деле жууруштун кереги жок. Бул камырды азыр толук кылып эле чогултуп муздаткычка салып коебуз. Жумурткасы жок. Тез эле даяр боло турган камыр. Эч деле кыйындыгы жок. Жана какао аябай сонун жуттанып, абдан даамдуу болот. Жылдыргыч телефон. Пирогдун камырын жууруп даярдап койдум. Азыр эми толтурмасын даярдайбыз. Ал үчүн бизге быштак керек. Бул өзү алча менен даярдалган быштак экен. Негизи кез келген быштакты колдоно берсек болот. Ошондой эле азыр койгон гиляс жайнап чыгып турган кези муну да колдонбой койбосок болбойт. Дал ушул гилясты азыр данегинен ажыратып алабыз. Ордуна малина, клубника деле же карагат деле колдонсок болот. Өзүм жөнүндө айта турган болсом, 1988-жылы төрөлгөм. Талас областынын Кара Бура районуна караштуу Аманбаев айылында өсүп чоңойдук. Ошол жакта 11-классты бүткөнчө жашап, андан кийин бул жака окуу жайга тапшырганы келип, ошондон бери Бишкектебиз. Бир үй бүлөнүн улуу кызы болгом. Улуу кызы болгондуктан апам эртеле тамак ашка үйрөтө баштады. 4-5 классымда эле картошка кууруп, шорполорду жасап, өзүм пирогдорду жасап, абдан кызыкчумун. Окууну бүткөндөн кийин бирок кесибим боюнча бухгалтермин. Экономика факультетине тапшырдым Улуттук университеттин. Ошол жакта 2010-жылга чейин окуп, 3-курста да университеттин өзүндө эле иштеп калдым. Ошо менен кесибим менен иштебей калдым, бухгалтер болуп. Университетте иштеп жүрүп, жолдошум менен да тааныштым. Жолдошум ата энеси баардыгы Көлдөн болот. Жолдошум менен
2013-жылы баш коштук. Азыр 3 кызыбыз бар. Дал ушул Даамдуу тамактар каналындагы ушул жолдошум сунуш киргизип, кел видео тартабыз деп калды. Ошол менен тартып калганбыз. 2019-жылы 3-кызым төрөлгөндө ал убакта кичинекей болчу, жаңы эле төрөлүп, 1,5 ай кезинде башында айтып жүргөндө көнбөй жаткан видео тартабыз дегенде. Өзүм ашпозчу болбосо кантип тартабыз деп эле. Бирок бир күнү барып эле өзүм азыктарды алып келип, кел тартса тартып көрөлү деп эле тартып баштадык. Алгачкы видеону Инстаграмга киргизди. Март айы болчу. Андан кийин эле ошол эле видеону YouTubeга киргизди. Башында өзү жардам берип жүрдү, видеолорду тартышып, монтаждап, киргизип. Андан кийин өзүм үйрөнүп алдым. Камыр катып даяр болду. Бул камырды эми багып жайып алабыз. Ыңгайлуу болуш үчүн бир аз ун менен унтуп алабыз. Жана дароо эле пергамент кагазына же ушундай тефлон ковригине жайып алсак ыңгайлуу болот. Эгер формаңыз кичинекей болсо, албетте 2-ге бөлүп койсоңуз болот. Дал ушундай пирогторду, тортторду жасаганды үйрөндүңүз беле деп калышат. Торт жасаганды үйрөнгөм. 2017-жылы 2-кызым төрөлүп, үйдө декретте отурганда бир айлык курска барып окугам. Ал убакта тортту үйрөткөн курстар аз эле болчу. Ошол кезде окуп үйрөнүп, бир туугандарыма, жакындарыма, кээде заказ болсо заказга дагы жасап калчумун. Бирок азыр көп деле заказ албай элемин. Бир гана Даамдуу тамактар каналына эле гана жасап турам. Камырдын калыңдыгын 2-3 мм кылып жаябыз. Жон гана тоголок кылып жайып алабыз. Эгер ыңгайсыз болсо, бир аз ун себелеп, ажырап кеткен жерлерин жабыштырып койсок болот. Өзү бир аз ыңгайсыз камыр. Ушунчу дагы аябай бир даамдуу пирог болот. Камырды жайып алдым. Эми камырдын ортосуна толтурманы тегиз кылып жаябыз. Бул эң эле оңой, жөнөкөй пирогдордун бири. Жолдошум аябай таттуу, жакшы көрөт. Кыздарым дагы жакшы көрөт, мен дагы жакшы көрөм. Ошондуктан көп жасаганга туура келет. Өзүбүз деле сагынып калабыз таттууну. Бир аз жебей калсак эле. Мама, сен качан жасайсың деп эле кыздарым сурай беришет. Торт жасап берем, пирог жасап берем. Жана ошол жасап жаткан эле пирогторумду, тортторумду видеого тартып, сиздер менен бөлүшүп келем. 2019-жылы баштадык деп айтып баштадым каналды. 2019-жылы март айында алгачкы видеобузду тартып, бирок 2020-жылга чейин менин YouTube каналым өскөн жок. YouTube канал ачам дегендер үчүн да бул маалымат. Канал ачсам эле баары эле катталып, бир күндө эле көбөйүп кетет деген ойдон алыс болуш керек. Жарым жылдай эч кандай өсүү деле болгон жок. Тааныштарым катталып мүмкүн. Андан кийин 2020-жылы Гүлүм деген кыздын гивине катыштым. YouTube'дан конкурс жарыялап, алгачкы 3000 катталуучумду ошол гифтен тапкам. Бирок ал гифтен азыр көрүүчүлөрүм барбы жокпу билбейм. Эгер ошол Гүлүмдүн каналынан келген менин катталуучуларым бар болсо, комментарийге жазып койсоңуздар, мага абдан кызык. Катталуучу келгени менен, бирок видеолорумду көргөндөр аз эле болчу.
Пирогтун четин ушинтип эле жаап коебуз. Аябай кулуус кылыштын деле кереги жок. Андан кийин январь айынан баштап 2020 жыл башталгандан мен бир аз көбүрөөк киргизе баштадым видеолорду. Инстаграмга эмес, ошол атайын ютубка арнап тартып, торттордон баштап, андан кийин тамак аштарды киргизип 2020 жылы көбүрөөк иштеп баштадым. Ошондо өзүмө иштеп көрөйүн, кызым 2 жашка чыкканча иштеп көрөм деп өзүм сөз бердим. Андан кийин болсо болду, болбосо жумушка чыгып иштеш керек деп. Андан кийин эми ортосуна биздин гильястарды тизип чыгабыз. 2020 жылы дагы январдан март айына чейин бир аз каналым жыла баштады, көбүрөөк катталуучулар каттала баштады. Андан кийин эле тилекке каршы пандемия башталып кетти. Дал ошол пандемия башталгандан баштап эле элдин баары үйдө олтуруп тамак жасап калгангабы менин каналым абдан жакшы өсө баштады. Март айынан баштап май айына чейин мен алгачкы ютубтан түшкөн каражатты ала баштадык. Маяна десек болот. Албетте бир аз гана акча болот, ошентсе дагы абдан сүйүнүп, кубануу менен кабыл алдык. Ошол менен 2020 жылы 2020дан 2021 жылга чейин, мына ушул күнгө чейин 100 000 катталуучудан көбөйдү каналымда. Баарыңыздарга абдан терең ыраазычылык. Сиздер бар үчүн менин каналым бар. Ошол каналымды колдоп жаткан сиздерге чоң рахмат. Мына ушинтип бардыгын тизип алдык. Эми духовканын идишине салып, духовканы иштетип койдум. Азыр 180 градуска коюп, болжол менен 25-30 мүнөттөй бышырып алабыз. Камырды жууруп койдук. Эми салатыбызга киришели. Азыр биз тез даярдалуучу оңой баклажандан жасалган салат болот. Бул салаттын рецепти каналымда бар. Эгер кызык болсо, кирип көрүп алсаңыздар болот. Ал эми мен сиздерге азыр YouTube канал жөнүндө дагы бир аз маалымат бере кетейин. Албетте мындай маалыматтар интернетте аябагандай көп, ошончо дагы көптөгөн каттар келет, эже мен дагы YouTube канал ача берем, кантип ачсам болот деген сыяктуу. Эң негизгиси каналга видеону киргизгенден баштап 1 жыл аралыгында сиздин каналыңызда 1000 катталуучудан көп болушу керек жана 4000 саат чогултуш керек. Ошол учурда гана сиз каналыңызды монетизация кылып, каналыңыздан пайда көрө баштасаңыз болот. 12 айдын ичинде 4000 саат жана 1000 катталуучу топтосоңуз. Каналды ар кандай темадан ача берсек болот. Сиз эмнеге кызыгасыз? Тамак жасоого, кийим тигесиз, мүмкүн
өзү кам көрүү боюнча жакшы адис боло аласыз, же болбосо жөн гана өзүңүздүн жашоо тиричилигиңизди ачык көрсөтүп бере аласыз. Ошол жөнүндө канал ачсаңыз болот. Андан башка дагы көптөгөн кесиптер бар бизде. Ар ким өзүнүн билгени менен бөлүшүп турса болот. Кыргыз тилинде же болбосо орус тилинде. Кыркырбай турчу. Пирогду алып коеюн. Кыркырба. Ал эми бул биздин кичинекей Аруке кызыбыз. Аруке төрөлгөн эле мамасы фуд блогер болуп кетти. Пирогду абышпалы окшойт. Азырынча чыгарып коебуз муздаганча. Баклажан куурулганча азыр башка бадыраңды, помидорду, ошондой эле калемпир, пиязды туурап алабыз. Айтып кеткендей эле, тамак аш, блогдон башка дагы көптөгөн кесиптер бар. Ар ким өзүнүн билгени менен, өзүнүн тажрыйбасы менен, кызыктуу жашоо образы менен, мүмкүн спортко абдан кызыгат, туура тамактанууну мүмкүн жакшы билесиз. Баардыгы менен бөлүшө берсек болот. Кыргыз тилинде бөлүшсөк болот, башка тилде, орус тилинде. Эгер англис тилин билсеңиз, абдан жакшы. Анда YouTube'дагы сиздин тапкан маянаңыз дагы көбүрөөк болот, эгер каналыңыз англис тилинде болсо. Ал эми менин кыргыз тилинде каналымды алып барып калганымдын себеби дагы кыргыз тилдүү YouTube каналдары абдан аз болчу. Азыр деле аз. Көбүнчө жаңылыктар, журналисттердин же жылдыздардын каналдары. Ал эми жөнөкөй мага окшогон айымдардын каналдары аз, чындыгында эле кыргыз тилинде. Андыктан ошол кыргыз тилибизди сүйүп баарыңыздар колдоп берип жатасыздар. Чоң рахмат. 100 миңден ашык катталуучум бар. Абдан сыйлыктанам. Эгер сиз дагы канал ачам десеңиз, биринчи алгачкы 1 жылда бул эми өзүңүздүн иштегениңизге жараша болот. Мүмкүн сиз пайда көрбөй бекер иштейсиз. Ошого даяр болушуңуз керек. Анткени YouTube'дан акча табуу аз убакыттын ичинде келбейт. Айткандай эле 1000 катталуучу жана 4000 саат топтош керек. Ал саатты дагы топтош оңой эмес. Эгер сапаттуу, жакшы видео тартсаңыз, албетте тез өсөт. Эң биринчи видеолордун сапатына көңүл буруш керек. Баклажан да куруу бышып калды. Азыр мен бул жерде эттин сорпосуна бышкан картошканы абдан жакшы көрөм. Сөзсүз түрдө картошка кошобуз. Азыр эт дагы абдан кымбаттап, кыйын болду. Дагы майлуу сорпого бышкан картошка кимге жагат? Эми бул баклажанды биз бул жакта бадыраң, помидор, калемпир, пияз, көк чөптөр. Жана ошол көк чөптөрдүн үстүнө сарымсак салабыз. Татымалдардан кара мурч жана бир аз кориандр кошсок болот. Да ушул сарымсактын үстүнө эми ысык баклажанды май менен куябыз. Жана сөзсүз түрдө бир аз соя соусун кошом.
жарым чай кашыктай туз, жарым чай кашыктан да азыраак. Экебиз соя соусу, тузду. Бүгүн менин кошунам дагы ремонт жасап калыптыр. Мына ушинтип салатыбыз дагы даяр болду. Эми тузун даамдап көрүп, андан кийин камыр жаям. Дал ушул кинза чөбү кошулган салаттар абдан жагат мага. Ошондой эле кориандр дагы өзгөчө даам берип турат. Аябай даамдуу болду. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Эми жагымдуу жаңылыктарга кезек берсек, бул менин YouTube'дан алган белегим. Дал ушул жаңылык менен сиздер менен бөлүшкүм келди. Азыр ачып көрсөтөм. Көптөн күткөн биздин сыйлыгыбыз. Албетте сиздердин жардамыңыздар менен YouTube'дун күмүш белгиси. Мына ушундай кат бар экен, ичинде 100.000 катталуучу деген. Даамдуу тамактар. Достор, бүгүнкү биздин жагымдуу жаңылыгыбыз дал ушул YouTube'дун бизге берген белеги болду. 100.000 катталуучуга күмүш баскычын алып отурабыз. Абдан кубанычтамын, кубанычымда чек жок. Ушундай жакшынакай жагымдуу жаңылыкты сиздер менен тең бөлүшүп отурганыма Аллахыма миң мерте шүгүр. Баарыңыздарга чоң рахмат. Менин каналыма катталып, лайк басып, жылуу сөздөрдү арнап, комментарий жазасыздар. Бардыгын окуп, абдан кубанып коем. Сиздерге дагы бекем ден соолук каалайм. Ошондой эле ар бириңиздердин үйүңүздөргө кут, береке, ырыскы, токчулук, молчулук, ынтымак каалап кетмекчимин. Ошондой эле сиздердин алдыңыздарда өзүмдүн жолдошума дагы терең ыраазычылыгымды билдиргим келип турат. Дал ошол кишинин мага болгон ишеними, колдоосу, кеп кеңештери менен ушундай кичинекей жетишкендикке жетип отурабыз. Бул биздин алгачкы кадамыбыз болсун. Мындан ары алтын баскычка дагы чогуу бирге жетели. Баарыңыздарга чоң рахмат. Куттуктоолор, жакшы тилектер болсо ушул видеонун алдына комментарийге жазсаңыздар